Кыргызстан светтик мамлекет. Өлкөдө диний уюмдар мамлекеттик башкаруу чечимдерине кийлигише албайт. Эмне үчүн динди бийликке жетүү үчүн курал катары колдонууга жол берилбейт. Биринчиден, кайсы бир диний топко саясий артыкчылыктарды берүү бүткүл коомдун тең укуктуулук жана адилеттүүлүк принциптерин бузат. Экинчиден, саясатташкан диний топтор өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөгөн аракеттерин актоо үчүн динди колдонушу мүмкүн. Үчүнчүдөн, мындай шартта динге жамынган зыяндуу идеяларды колдоого мажбурлап, динге ишенгендерди манипуляциялоонун куралы болуп кетиши мүмкүн. Ошол эле учурда диний уюмдар өлкөнүн коомдук турмушуна активдүү катышуу укугуна жана эркиндигине ээ. Алар бийликке ээ эмес, бирок өз жамааттарында чоң бийликке ээ. Ошон үчүн алардын эч кимиси эч кандай саясий иш менен алектенбеши абдан маанилүү. Алар өздөрүнүн партияларын түзүшпөйт, лидерлерин мамлекеттик кызматтарга жогорку кеңештин депутаттыгына көрсөтүшпөйт. Тескерисинче, алар мамлекет менен кызматташып, анын ичинде дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жана башка мамлекеттик органдар аркылуу ар тараптуу өнүгүү идеяларын жайылтып, маанилүү коомдук маселелерди чечүү үчүн биргелешкен аракеттерди көрүшөт.